Кенжежени бир тууганым деп билем, жакын курбум деп билем. Анан чыгармачылыгы боюнча деги эле инсандык, чыгармачыл тагдыры боюнча айтсак, азыр Кеңеш байке бир аз айтып өттү. Мен Кенжежени мындай бир жана Феникс деген куш болот го, өзүн жана жоктон бар кылат да, кайра жаратат. Мен эжени ошондой көрөм. Ошондой личность мен үчүн бул адам. Эмне үчүн? Мисалы үчүн бир долбоорду жапты, кыз бурактан кетти, ага чейин аябай белгилүү болду. Чын эле мындай Кыргызстанда мен бир классташ кызым бар, бир жолу эжем менен чогуу отуруп, бир кечеде отуруп калдык, ошол жерде айтып берди. Ал окуяны мен билчү эмес экенмин. Кыз бурак биздин айылга концерт коюп барыптыр. Анан баарыбыз жүгүрүп барабыз да, күндүзү иштерди кылып, апабыздан жагынып, уруксат сурап, концертке баралы, уруксат бер депчи. Анан ошентип ал барып гүл бериптир, менин курбу кызым сизге. Анан гүл берсе, Кенжеже өп коюптур бетиненчи. Анан 2 күн бетимди жуубай жүргөн. Кенжеже мени өп койду деп 2 күн бетимди жуубай жүргөн деп, кийин баарыбыз жалпы отуруп калганда айтып, биз үчүн кайсы бир учурда Кенже Дүйшеева деген инсан ушундай инсан болчу. Биздин кол жетпеген, биз кыялданган, биз суктанган, ырларын уккан, чогуу ырдаган дегендейчи. Андан кийин ушу турмуш экен, биз чыгармачылыктан табышып калдык. Андан ары жашоодо катышып калдык. Эжем ошондой мен үчүн аябай керемет адам. Биздин жашоодо бар экениңизге, деги эле кыргыз сахнасында бар экениңизге аябай ыраазымын. Анан дайым айтам, эже сиздин ырыңыз эмгел атат депчи. Вот чыныгы элдин мындай учу кыйрына жете турган, аябай бул жактан да аябай өстүңүз өзүңүз, канча адамды өстүрдүңүз. Чыныгы тагдырыңызды элге арнаган, ушундай чыгармачылыгын элге арнаган чыгаан бир инсандын чыныгы ыры эми жаралат деп жүрөм. Ийгилик сизге. Шайыстайым Кенже